КСДП партиясынын мүчөсү катары мен КСДП партиясынын катарында эле турам. Анан башка жака аттап кеткен, секирип кеткен, же болбосо чанып кеткен, танып кеткен адамдарга комментарий бербей койм. Бирок менде дал ошондой маалыматтар бар. Бүгүнкү күнү дал ушул убакта сотто КСДП партиясынын эки өкүлүнүн териштирүүсү болуп атат. Анан Сагынбек Абдрахманов деген эми мен аны тааныйм. Бирок анын партиясын тааныбайм. Анткени ал өзү партиянын төрагасымын деп конференция съездерди өткөрүп жүрбөйбү? Ал легитимдүү эмес да. Анын бир дагы колунда мөөрү же болбосо документи жок. Бүгүнкү анан кийин ал айтып, ошонун маалыматынан таркап атат. СДПК бөлүнүп кетиптир, СДПКнын депутаттары бириндикке кетсе, бири дагы бияка кетип, тияка кетиптир депчи. Эми ал тигинин маалыматы. А бирок чыныгы СДПК партиясынын тагдыры айли сот чекит кое элек. Сот чекит койгондон кийин анан айсак болот. Анан ошондон кийин анан партиянын мүчөлөрү мен бул партиядан чыктым, кийинки партия шайлоого мен башка партияга барам деп эркекче айтып кетсе болмок. Анан мындайда өз пикирин билдире албай, анан кийин мисалы Биримдик партиясын жетектегенимче мага ушундай сунуш келди депчи. Бул алардын абийиrini койдум. Эгерде сен азыр фракциянын мүчөсү болуп турсаң, партияга баш ийип турсаң, анан кантип сен башка партияга жетектей аласың? Бул деген моралдык жоопкерчилик деген бар да. Бул деген жанагы корабльден качкан келемиштен эч айырмасы жок да. Анан шайлоонун өзүнүн мөөнөтү болот. Шайлоого катышат президенттин жарлыгы чыккандан кийин, андан кийин мен ушул СДПК партиясынын алдында түзүлгөн фракциясынын депутаты катары өзүмдүн мөөнөтүмдү ийгиликтүү аяктадым деп эсептейм. Анан кийинки шайлоого мен эми бул бүдөмүк болуп калды, эки анжы болуп калды, эки партия болуп калды. Ошондуктан мен чечтим, мен ыраазычылык билдирем ушул партиянын жетекчилерине, ушул партиянын мени 5 жыл депутат койгону деп айтып, анан кийин кетсе бул эркекчилик. Ал эми унчукпай туруп, ич ара бөлүшө албай жатканда басып кеткен, бул сатып кеткен менен эле барабар деп айтат элем да.